Анан бул быйыл чыкты 2020 жылкы макаламдын жыйынтыктары жөнүндө сиздер менен тааныштырып кетейин дедим. Себеби азыр Ош окуясына 10 жыл болбоду быйыл. Ошого дагы арнап ушул презентацияны жазайын деп чечтим. Анан негизинде мисалы тынчтыкты курууда аялдардын транслокалдык стратегиялары, үй бүлө, коңшу мамлекет, эл аралык уюмдар жөнүндө айтып бермекчибиз. Бул макаланы Ник Мегаран деген коллегам экөөбүз чогуу жаздык. Негизинде өзүмдүн талаа изилдөөлөрүм жөнүндө кыскача айтып берсем, негизинде өзүм изилдөөлөрүмдү Кыргызстандан кылам. Кыргыздарды, өзбектерди, Россияда кылгам, ал жактан мигранттарды, кыргыздар менен өзбектерди. Анан азыркы учурда экинчи китебимдин үстүнөн иштеп атам. Бул ал жакта хабилитацион деп коет. Бул докторлук иш болот. Мурун аспирантура болсо, азыр болсо докторлук иш болуп калат. Бул Орто Азиядагы Тажикстанга барам, Өзбекстанга барып, Кыргызстандагы Меккеге барган, зыярат кылган, хачка баргандарды жөнүндө жазам да. Бул экинчи китебим болот. Анан азыр мурунку мен кайсы изилдөөлөрдүн үстүнөн иштеп келгем, ошол жөнүндө кыскача айтып берсем, негизги темаларым, мурунку изилдөө иштерим этностук мамилелер, тууганчылык, санжыра, саясат, патронаж системасын изилдегем, конфликт, чыр-чатак, коррупция, бизнес, баардыгы оор изилдөөлөр болду, кыйын болду да изилдөө кылыш. Анан гендерди ойлодум, гендерди изилдейин деп баштаганда, бул оңой эле тема болот болуш керек, изилдөөмдө оңой болуш керек деген ой менен ушу гендер жакка кызыгып баштадым. Мисалы сиздер карап тургандай, биринчи ишим болсо, мисалы диссертациямда өз бала мамилесине көңүл бурганда, эмне үчүн шайлоо учурунда элдер өз баласына, туугандарына тартып шайлашат. Ошол себептен мен тууганчылыкты, санжыраны менен кандай саясатташтырат деген темада диссертациямды жазгам. Андан кийин коррупция темаларда изилдедим. Андан кийинки көп неформалдык система жөнүндө дагы изилдөө кылгам. Көбүнчө коррупция менен байланыштырып, неформалдык башкаруу системасы мамлекеттин, революция жөнүндө көп жаздым. Эмне үчүн биздин мамлекетте революция болду, же болбосо ОБСЕнин келгени кандай, биздин мамлекетке зыяны, пайдасы бар. Могу акыркы изилдөөмдү токтоло кетсем, бул конфликт жөнүндө изилдегенде эң таң калыштуусу конфликтте аябай көп адабияттар чыкты да, конфликтти кантип келип чыгышы жөнүндө, тынчтыкты сактоодо лидерлердин ролу аябай чоң болгону, же болбосо элдердин өзүнүн конфликттен чыгуу стратегиялары жөнүндө аябай көп иштер жасалып чыкты. Бир 50-дөн 60-тан ашык жакшы иштер. Бирок ошол иштердин баарында таң калыштуу аялдардын ролу такыр чагылдырган эмес да. Себеби анан билебиз, аялдардын ролу ушул конфликтти алдын алууда, конфликттин чыгууда, тынчтыкты орнотууда аябай тиги ролдору аябай чоң. Бирок эмнегедир ошолордун окуялары жазылган эмес да. Ошол бир парадокс болуп, ошол мени таң калтырып, тереңирээк ошол темада изилдейин деп чечтим. Эң эле чоң изилдөө ушул темада, мисалы Бириккен Улуттар Уюмунун гендер боюнча тынчтыкты орнотуу, патриархалдык норма жөнүндө чоң изилдөө кылыптыр. 1500дөн ашык кишилерди сурамжылап, алардын баары мындай чечимге, мындай натыйжага келиптир да. Ошол изилдөөнүн натыйжасы, мисалы, баары айтышат да, аялдар чечим кабыл алууда, жаңжалдарды алдын алууда, башкарууда, чек арадагы жаңжалдарды чечкенде чектелген ролду ойношот депчи аялдарчы. Бул патриархалдык жана салттуу социалдык жана жүрүм турум нормалары менен байланыштырып, эркектер чечим кабыл алуучулар, аялдар болсо үй кожойкеси деп ушундай тыянакка келишкен да. Чоң изилдөөнү
Анан дагы буунун тынчтык куруу фондусунун негизиндеги сурамжылоосунун натыйжалары булар аялдар 80%, эркектер 83%. Айтышыптыр да, аялдардын милдети үйдө бала караш керек, эркектердин ролу болсо киреше табып болуш керек деп. Анан бирок 75% баары айтышыптыр, эркектен үй башчысы болуш керек. Бирок 43%, негизинде кирешет алып келгени эркектер экен, 38% аялдар. Анан негизинен ошонун натыйжасы мындай болду: аялдар үй бүлөлүк милдеттерине эле чектелген, авторитети төмөн, тиги эркектердики бийик болуш керек. Аялдардын саясатка киришине аялдардын лидердик, мындай өзүнө ишенбөөчүлүк, каражат ресурсу жоктугу, убакыттарынын жетишпестиги деген натыйжага келишкен. Бирок туура Кыргызстан патриархалдык коом. Бул жакта эркектер негизинен коопсуздукту камсыз кылуу, коомдук тартипти жана тынчтыкты сактоодо, жамаатты коргоодо бул үчүн аябай алар жооптуу деп эсептелет да. Негизинде биздин коомдо эркектерди тынчтыктын орнотуучулары, ортомчулары катары символ кылып келишет. Анан аларга арналган иштер аябай көп. Мисалы, алардын ортомчулук ролу, тынчтыкты орнотуунун мисалы көптөгөн маалымат каражаттары же болбосо окумуштуулар, мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар ушул эркектер лидерлерге аябай көп көңүл буруп келген да. Анан эмне таң калганы, көшөгө артындагы аял лидерлердин окуялары, алардын тажрыйбалары негизинен адабиятта көп жазылган эмес да. Көбүнчө мен айтып кеткендей эле көп эркектердин лидерлик ролуна басым жасалган. Анан мен болсо, мен көрүп канча жылдан бери ошто изилдеп көрүп эле жүрчүмүн да, аялдардын ролу канчалык тынчтыкты курууга аябай чоң экенин, маанилүү, анан таасирлүү болгонун. Бирок эмнегедир алар көмүскө калып калган, баардык эркек кылды деп эле айтылып келет да. Ошол бир парадоксту чечейин деп аракет кылдым да ушул изилдөөмдөчү. Анан изилдөөмдө мен айтып кеткендей эле, өзүм темам тынчтыкты сактоочу аялдар болчу да. Гендер болгондон кийин бул оңой эле болот. Себеби эми өзүм кыргыз болсом, анан мага оңой эле ачылат деп ойлодум. Анан бирок туура эле ишеним, изилдөө, аялдар менен иштеш оңой эле болду. Ишенимине кириш да оңой болду. Бирок мага таң калганым, изилдөөдө көптөгөн кыйынчылыктар болду. Изилдөө процессинде өзүндө. Мисалы, биз баарыбыз билгендей эле, изилдөө талаага бараарда өзүбүздүн темабыз болот, изилдөө суроолорубуз болот да. Анан мисалы, менин суроом айтып кеткендей эле тынчтыкты курууга аялдардын болгон салымы деген да кыска, нуска, оңой эле суроо көрүнөт да. Бирок ошол аялдарды ошол теманы мындай ачып берүү кыйын болду да. Себеби суроолорго мындай жакшы жооп ала алган жокмун. Бир үнсүз көйгөйгө дуушар болдум да. Бир бузулган байланыш болду. Мисалы, бир изилдөөдө билебиз го, бир суроо берип атсак, ал суроолорго жооп ала алабыз. Тиги менин изилдөөмдө болсо таң калыштуу, ошондой оңой суроого жооп ала албай калганыма аябай көп өзүмдү да таң калтырды. Анан бирок ушул кыйынчылыкты мен үнсүз топтор теориясы менен аракет кылдым түшүнгөнгө. Себеби бул кандай үнсүз топтор теориясы деген, бул ардын ары жазылып чыккан. Бул болсо биздин коомдо доминанттык басымдуу дискурс жашайт дейт. Мисалы, мен эле барып Кыргызстандын нарынга же болбосо көлгө барып, бир айылга барып, бир ападан сурасам, апа, мен тууганчылык жөнүндө изилдегим келип жатат десем, ал апа же болбосо эже болсо мени санжырачыга жибербейт да. Же болбосо исламды изилдегим келип атат десем, мени молдого жиберет. Же болбосо
мечитке жиберет. Конфликт изилдегим келип атат десем, баары эле аксакалдарга жиберет да. Ошондо бул эмнени көрсөтүп атат? Биздин коомдо бир басымдуу дискурс бар да, бир тууганчылыкты же болбосо исламды бир эле кишилер мындай контролдоп тургандай да. Анан ошол себептүү аялдар дагы өздөрүнүн ошол себептүү аялдар үнү угулбай калат. Себеби өздөрү биз билбейбиз деп эле башкаларга жибербейт да. Изилдөөчүлөрдү анан алардын үнү угулбай калат, көрүнбөй калат, четтелип калат. Анан бирок биз билгендей эле эркектер менен маектешсеңиз, алар өзүлөрүн аябай жакшы көрсөтө алат. Жетишкендиктерин кооздоп, мындай ошолор туура кылып атканын өзүнө ишенип жакшы интервью аласың да. Аялдарга келгенде ошондой кыйынчылыкка дуушар болдум. Анын негизинде биз билгендей аялдар жупуну, анан өздөрүн эркек лидерлердин жардамчылары катары көрүшкөн соң мен мындай эмеге келдим. Бул аялдардын дүйнөгө болгон көз караш модельдери эки башка экенин. Ошону мындай жакыныраак түшүнгүм келди да. Себеби эмне үчүн аялдар да көп нерсе кылса да алар өздөрүнө мындай тиги ишенбейт деген туура эмес болуп калат. Себеби алар бир башкача көз караш менен аялдар, эркектердин жардамчысы катары карап, өздөрүн эркектерди мындай колдоп аларга жиберет да. Анан мен ошол кыйынчылыкты кантип чечейин деп дагы ойлонуп, анан автобиографиялык баяндоону колдонууну чечтим. Себеби автобиографияда мен негизинде диссертация жазып атканда чоң иш. 1 жыл изилдөө кылсаң жакшы маалымат чогулта аласың, себеби ар кандай методдорду колдоносуң. Менин учурумда ушунда бир 2-3 эле ай убактым бар болчу да жайында. Анан башка ыкманы, изилдөө ыкмасын колдонгум келди. Мисалы, могу автобиографиялык баяндоонун эмнеси жакшы? Адамдардын күнүмдүк жашоосундагы дүйнөсүнө жакындоо мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы, өмүр баяныңызды айтып бериңиз дегенде, эмнеге адамдардын же аялдардын өзүнө эмнеге эң керектүү нерселерин, мисалы, кайсы категориялар, же болбосо эмнеге кайсы социалдык чындыкка жакындоонун артыкчылыгын ошол интервьюдан эле көрүп баштасаң болот да. Мисалы, 10 аялды интервью кылгандан кийин окшош маалыматты уже көрүп каласың да, буларга эмне эң жашоодо эң маанилүү экенин. Анан дагы эмнеси жакшы? Бул автобиографиялык баяндоонун ушул угуп, маектешкен аркылуу бүт интервью кылган аялдардын бүт жашоосун көрө алдым да, алардын баалуулуктары эмне экенин. Анан автобиографиялык изилдөөдө, мисалы, мен Жалал Абадта, Ошто, Ноокатта аялдардын өмүр таржымалы жөнүндө көңүл буруп, бир аял менен бир нече сааттан маектешип отурдум. Анан алардын биринчисин бала чагынан баштачымын, анан кантип окуган, кантип үй курган, анан лидерлик сапаттарын, жумуш тажрыйбасын ошентип отуруп, акырын мен алардын тынчтыкты орнотуу иш чараларына келдим. Анан мен айткандай эле, мен айтып кеткендей, бир 15-20 интервьюдан кийин мен бир эле мындай окшош маалыматты алып аттым да, бүт аялдардан окшош маалымат келгенде, анан ойлодум, мен туура түшүндүмбү же туура түшүнгөн жокмун деп, мен фокус топторду уюштурдум. Ар бир жерден, Жалал Абадтан, Оштон, Ноокаттан бир 8-10 аялдарды чогултуп, аларга мен тапкан изилдөөмдүн жыйынтыктарын аларга айтып аттым да. Силердин оюңар кандай ушул боюнча десем, баары колдоп ошол эле учурда жаңы маалыматтарды берип атты да. Мени тууралап, алар менин эксперттерим болду да. Ушул проблематиканы түшүнгөнгө. Анан ошо этнография изилдөөсүндө, мисалы, бир эле жерде калбаш керек да. Менин учурумда мен Жалал Абадта, Ошто, Ноокатта кылсам, анан дагы бир маалыматчым, мисалы, Ысык көлгө бараттыр. Мен аны менен чогуу Ысык көлгө бардым. Ал жактан сүйлөштүк. Анан Бишкекке келди. Ал менен Бишкекке бардым. Ушинтип мындай мобильный болуп, бир жерден экинчи жерге алар менен чогуу жүрүшүп керек болдум.
Анан азыркы айта кетчү нерсем табылгаларым мына тынчтыкты орнотуунун 4 тепкичтери бар экен да. Биринчиси үй бүлө, экинчиси кошуна колоң, мамлекет, анан эл аралык уюмдар. Ар бирин кыскача сиздерге түшүндүрүп кетсем. Мисалы, мен лидер аялдардын тарыхы жөнүндө айтып берсем, алардын бир топ ролдору бар да. Мисалы, алардын баары кадырлуу үй бүлөлөрдүн энелери, же болбосо аялдары, алар жергиликтүү администрациялардын өкүлдөрү, орун басарлары, алар аялдар кеңешинин жетекчилери, женсоветтери, аксакалдардын мүчөсү, мурунку социалисттик мамлекеттин кызматкерлери болгон, азыркы учурда алар болсо эл аралык уюмдардын долбоорунда активдүү иштеген айымдар да, аябай активдүү кыйын эжелерибиз. Бирок ошол эле учурда эжелерибиз, апаларыбыз могу патриархалдык системаны сактоодо аялдардын ролу аябай чоң болуп кетет. Себеби алар урууну, урукту, патриархалдык ролду чоң үй бүлөнү курууда салымы аябай чоң. Мисалы, башынан баштасак эле балдарды кандай, эркек балдарга кандай мамиле кылат биздин апалар, энелерибиз, аларды эркелетип, аларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, чектөө койбой, мисалы, алар санжыраны үйрөтүшөт балдарына айтып берүүдө. Алар ушунчалык санжыраны үйрөтөт, ошол эле учурда мисалы көп эркек туугандарын тергеп коет. Мисалы, ошо тергелген аттары санжырада калат кылымдар бою. Ошо аялдардын артынан, мисалы, кайненелер көбүнчө уулдарына нике байланыштарына түзүп, ала качуундагы кээ бир кайненелер өздөрү уюштурат, баарыбыз билгендей эле. Анан ата тарапка тартып турушат, мисалы, жолдошунун туугандарына, уругуна, кайын журтка сый мамиле кылып, анан мисалы келин турмушка чыкканда сөзсүз өзүнүн үйүндө калып калбай, эркек тарапка кетет, жолдош тарабына кетет. Ошол канча деген майда нерселердин баары биригип, аялдардын ролу могу патриархалдык системаны түзүүдө аябай чоң ролду ойношот да. Мисалы, мен сиздерге айттым го, мен изилдөөмдө санжыраны изилдеп атканда могу Сумурун деген Сумурун Нурманбет мурун ошо аты Нурманбет экен, бирок көп келиндер, айылдын келиндери биз Нурманбеттен тарайбыз дебей, Сумурундан тарайбыз деп, мисалы, көп санжырадагы атты өзгөргөндүн себептери ошол аялдардын кесепетинен болгон да. Анан мен айтып кеттим го, аялдар айта беришет, биз эчтеке билбейбиз деп, аксакалдарга жибербейт, санжырачыларга жибербейт. Бирок жакындап келсек, аялдарды интервью кылганда, аялдарды мен айттым, сиз билесиз, мен билем, сиз билесиз, чогуу сиздин санжыраны жазып көрөлү деп тууганчылык системасын изилдегенде алар аябай көптөгөн маалыматты айтып бере алат. Мисалы, өздөрүнүн туугандарын 200-дөн 300-кө чейин билишет. Жолдош ата жактарын аябай көп билет. Билбейбиз деген менен могу практикага келгенде, изилдөө башталганда, алар изилдеп баштаганда алар аябай көптөгөн маалыматтарды айтып бере алат. Мисалы, мен өзбек аялдарын дагы интервью кылдым, алар дагы жок, билбейбиз деп айтышат. Бирок мен компьютерге киргизип, сиздин атаңыз ким, атаңыздан ким тараган, энеңизди билесизби, жолдошуңузду билесизби дегенде, билбейбиз дегендер 200 айтып берди. Алардын туулган жылдарын, төрөлгөнүн, ким кимге үйлөнгөнүн, билем деген аялдар 400-кө чейин барды. Анан мындай лидер аялдарыбыз бар Кыргызстанда. Анан дагы ошо патриархатты түшүнүш үчүн тереңирээк биз билишибиз керек, патриархат эмне үчүн келип чыккан, эмне үчүн жаралган. Мисалы, бир теория бар да, бул болсо Денис Кандиоти деген окумуштуу аял ушул концептти алып чыкканда, бул болсо патриархат менен соодалашуу деп коет да. Негизинде эң негизги аргумент бул аялдар патриархалдык коомду колдошот, анан өздөрүнүн колунда кармап турушат дейт да. Бул кандай жол менен кармалып турат? Бул патриархалдык соодалашуу деп коет. Аялдардын патриархалдык
мисалы ченемдерин кабыл алат, макул мен ылдый болуп эле жүрөйүн, мындай патриархалдык коомдо чектөөлөр бар, гендердик эрежелер бар, эркектерди сыйлап, алар эмне деп айтса ошолорун угуп дегендей, ошол гендердик чектөөлөр, мисалы эркек бийик, аял ылдый жакта болуш керек деген ой менен кабыл алат макул деп. Бирок ошонун аркагында, патриархалдык келишимдин аркагында алар өздөрүнүн стратегияларды ойлоп чыгышат, тактикаларын жүргүзө алат, артыкчыларын мисалы көп артыкчылыгына өзүнө кызыкчылыгына байланыштуу айландыра алат, көптөгөн пландарды чече алат, мисалы. Анан ошо эмне үчүн таң калабыз да, көп аялдар патриархалдык жолду тандап алышат деп. Бул болсо, эгер мындай математический жол менен деле эсептеп көрсөк, чыгым менен пайданы эсептөөдө мындайгында патриархалдык системаны өзгөртүп, канча деген энергия кетиргиче аны кабыл алып туруп, ошо кабыл алгандан кийин пайдасы бул патриархалдык системаны өзгөртүүдөн ашып түшөт экен да. А мен сиздерге мындай анан эмки слайдтарда көбүрөөк тиги мисалдар менен түшүндүрүп берем. Анан бул экинчи мисалы, биздин аялдар, лидер аялдарыбыз өз максаттарына, патриархалдык коомдо өз максаттарына жетиш үчүн ар кандай чыгармачылык усулдарды колдонушат да, тажрыйбаларды колдонушат. Мисалы, коммуникативдик жөндөмдөр деп коем, алар болсо макташат эркектерди. Сиз кыйынсыз, сиздин колуңуздан көп келет, мактап, жактап. Анан стратегиялык тактикалары бар, жакшы сөздөр менен сиз ушунчалык кыйынсыз, мына могу идеяны алып көрсөңүз, албай деле коңуз, бирок карап көрсөңүз мүмкүн жакшы болуп кетет деп бир жакшы жолдор менен айтат. Көбүнчө аялдар айтты, ушинтип айткан соң билбей эле эркектер биздин оюбузду алып кетет дейт да. Анан максаттарына жетиш үчүн аябай сонун сүйлөшүү ыкмаларын колдонушат экен да. Анан мисалы, эң негизги менин аргументим мындай: лидер аялдар эркектердин лидер катары ролун күчөтүп турат. Аларды коомчулукта коопсуздукту камсыздоочу, тынчтыкты куруучу катары алардын мындай имиджин сактап турат да. Эркек деген имиджин ошо аялдар сактап турат. Алар жок болсо, мындай имиджге алар келмек эмес. Аларга таасир этип, ар кандай чыр чатактарды чечүүдө жакшы жолдорду, жакшы оңой сөз менен көрсөтүп, жолдор менен көрсөтүп, чечкенге жардам беришет. Бирок алар дайыма көшөгөнүн артында болот, дайыма айтып турат. Бирок айтканы дагы мындай жеткиликтүү кылып айтат, эркектер өздөрү билбей калат экен да, кантип ошол чечимге келген. Ошол жакты көп айтып беришти мага. Мисалы, патриархалдык үй бүлөдө, мисалы, бул аялдардын көз карашы ушундай коомдо төрөлгөн соң, көз карашы, дүйнө таанымы да ошол менен байланыштуу да. Ошол себептен аларга бул мындай азыр жакман, жакшы деп бөлбөйт да, алар башкача карайт. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Мисалы, идеалдык үй бүлөлүк түзүлүштөр, мисалы, аялдар өздөрү эле айтат да, күйөөсү болуш керек, балдары, неберели, келиндерибиз болгондо, күйөө балдарыбыз, кудаларыбыз болгондо бул жакшы бир идеалдык үй бүлөгө жеттик дейбиз. Анан, мисалы, көп аялдар мынтип айтат мага: аялдар негизинде үй бүлөдө эркекти сыйлап, барктап келишибиз керек, алтын баштуу аялдан бака баштуу эл артык деп, аялды тапканы көлгө кетет, эркектин тапканы төргө кетет деп. Анан бирок тиги эң негизгиси ошол аялдардын тынчтык куруу процесстеринде транслокалдык аспект деген концепт бар. Ошол бизге жакшыраак жардам берет түшүнгөнгө бул процессти. Себеби үй бүлөдөгү баалуулук алып атпайбызбы? Ошол канчалык кошуналарга, мамлекеттик кишилер менен иштеп атканда, же болбосо эл аралык уюмдар менен иштеп атканда ошол баалуулуктарды канчалык аялдар колдоно алат да, ошол эң кызыктуусу. Себеби ал үй бүлөдө калбастан ал мындай учат да, башка масштабтарга, башка. Ошол мага кызыктуу болду да караганга. Анан транслокалдык деген бир түшүнүк бар. Бул болсо мен айтмакмын, транслокалдык тынчтыкты куруу мейкиндиги да. Бул мисалы, биз
жаңы эле айтып кеткендей патриархат менен болгон соодалашууну үйрөндүк го. Ошондон кийин канчалык ошол патриархат менен соодалашуу кошуналар менен мамиледе, мамлекеттик кызматкерлер менен, эл аралык уюмдар менен иштегенде ошолорду колдоно алат. Ошол анан мисалы үй бүлөлүк чек арадан чыгып, ошо өз өнөрлөрүн үйрөнгөн, эркектер менен кантип сүйлөш керек, кантип сыйлаш керекти мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшкөндө ошону колдонушат. Башка эл аралык уюмдардын мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө ошолорду колдонуп, өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөп, жакшы натыйжаларга, жеңиштерге жетет аялдар. Мисалы, бир интервьюну окуп кетсем сиздерге, андан кийин этнографический мисалдарды айтып берем. Мисалы, үй бүлөнү бир адам түзбөйт. Жамаат ошондой эле чоң үй бүлө сыяктуу. Жамааттык жашоодо эркек жана аял болуш керек. Эгер эркек глобалдык маселелерди караса, алар эми турмуш, тиричилик маселелеринди аялдар чечет дейт. Аялдар үйдө жылуу атмосфераны камсыз кылышат. Эгерде алар муну үйдө жасай алса, анда алар коомдо да жасай алат дейт да, оңой эле. Ошондуктан күйөө менен аялсыз тынчтыкта жетүү мүмкүн эмес. Эгерде биздин коомдук турмушубуз тынчтыкта жашоону көздөсө, эркектер да аялдар да коомдогу тартипти тең салмакташтырыш керек. Ошо үй бүлөдө тынчтык болсо, коомдо, өлкөдө да тынчтык болот дейт. Мисалы, тынчтык, үй бүлөдө тынчтык болбосо, канчалык ушунча күчтүү болгондуктан этникалык маркерлерден чегинен чыгышты да. Мисалы, Ош окуясынан кийин бөлүнүп калбадыбы, сен кыргызсың, сен өзбексиң деп экиге, этникалык идентичность аябай катуу болуп, ошондо аялдар көбүнчө үй бүлө аргументти алып келишчү да. Биз болсо үй бүлөбүз да, биз кошуна деген үй бүлө катары. Эркектер бир категория, кыргызбы, өзбекпи айырмасы жок, аялдар бир категория. Баарыбыз чогуу бир чоң тиги жамаатта бир функционалдык система катары чогуу жашашыбыз керек деп көп аргументтерди берип, ошо тынчтыкты алып келгенге салым кошушкан. Мисалы, көбүнчөсү кыргыз менен өзбек үй бүлөлөрү үйлөрүнө жашырышкан бири-бирин, же болбосо гуманитардык жардамды бөлүштүрүүдө кыргыз энелер атайын өзбектерге тараткан, же болбосо өзбек энелер кыргыздарга тараткан. Ошо этникалык маркерден чыгыш үчүн да ошо үй бүлө аргументи аябай күчтүү болгон. Себеби алар үй бүлөлүк идеалдарды, баалуулуктарды, метафораларды аябай көп колдонгондо, ошо конфликттеги ошо жаш балдарды, эркектердин жүрөгүнө мындай бат тиет экен да. Анан мисалы көп интервьюмда мынтип айтышчу: эркек баш, аял моюн деп. Бул эмнени билдирет? Бул аял бул бийликтин иерархиясынын башында эмес, бирок башын өзү каалаган жагына бура алам деген сөз да. Бул мисалы аксакалдарды айтканда, аксакалдар менен иштегенде аялдарды айтчу да, лидер эжелерибиз: биз шыктандырып коебуз аксакалдарды. Өздөрүнүн сезимдерин ойготуп, түрткү берип, мисалы, сөзүңүз мыйзам, сизге эл ишенет, сиз эч ким бул проблеманы чече албайт, же болбосо көптөгөн жакшы жылуу сөздөрдү айтабыз. Ошо аксакалдарыбыз өзүнө өзү ишенип, жакшы мындай аракет кылат дейт да, өзүн жакшы коомдо алып жүргөнгө. Анан ошо өзүн сыйлоосуна ишенимин келтирине, мисалы, балдарына да айтып турат: атаңарды уккула, же болбосо аксакалдарды уккула, алардын сөзү мыйзам деп. Ошол арттагы аялдардын ролу эң маанилүү деп айтмакмын. Анан дагы бир эже айтат: мисалы, эркектер менен, лидер менен иштегенде мен жылуу, кубаттандыруучу сөздөрдү айтып баштайм дейт. Аларды артыкчылыгын, аларды мактайм дейт. Алар кандайча мени менен иштешкенин, мага жардам бергенин билбей калат дейт көбүнчө учурунда. Ошентип мен максатыма жетип алам дейт. Ал кантип айтам дейт: мен айтпайм сен билбейсиң, мен билем деп. Мен дайыма мындай кылам дейт: балким сиз ушул жол менен аракет кылып көрөсүз, анда жакшы болмок. Ошондуктан сиз да көрүп көрүңүз, сиздин айтканыңыз туура, бирок может иштейт, иштебейт, бирок альтернативдүү дагы 2-3 жолдоруңуз болсо, бул жакшы болот деп айтып коем дейт.
Бирок мен билем, что ошо менин оюмду алышат дейт. Себеби алар билем бүткөндөн кийин менин идеямды алып, менин идеяларымды колдонушат. Бирок ошол мени сүйүндүрөт дейт да, себеби менин идеям деп айткым келбейт дейт. Алардын идеясы деп, аларга ушундай алардын имиджин сактап турабыз дейт да. Мындай жакшы апаларыбыз бар. Анан дагы көп айткан, мисалы, дагы бир лидер эжелерибиз, биз аксакалдарга айтабыз, сизде чоң ишеним бар, сиздин сөзүңүз мыйзам, карама каршы тараптар сизди угушат, сиздин катышуусуңуз менен өз көйгөйлөрүн жакшыраак түшүнөт, сизсиз бул көйгөй чечилбейт деп аябай аларды шыктандырып турабыз дейт да. Бирок алар андан кийин ал сөздөрдү укканда тим эле жүздөрүнөн кубанычты көрүүгө болот дейт. Анан мисалы дагы бир эжебиз айтты, бир кошуналардын ортосунда суу талашып чыр чатак болуп атыптыр да. Чыр чатакта лидер эже айылда аксакалдар эс алып жатыптыр. Алардын баарын мобилизация кылып уктап аткан дейт. Такси жалдап, таксиге отургузуп, аларга үндөп, эркекче сүйлөшкүлө. Билесиңер да, мени юбкачан аял деп коет деп аларга жакшы сөздөрдү айтып, күчүнө келтирип, өзүнө келтирип туруп жиберем дейт конфликттерди чечкенге. Бирок чыр чатак бүткөндөн кийин, мисалы, аксакалдарды жергиликтүү чайканага алып барып тамактандырып, таксисине акча берип, анан чоң ыраазычылыгымды айтып, анан кетирбейм дейт. Ушундай дагы учурлар болот экен. Аялдар артында көрүнбөй эле калат, бирок эркектерге ушундай мобилизация кылып, жардам берип, жолдорун көрсөтүп турган артындагы биздин эжелер. Анан дагы бир эжебиз айтты, мисалы, ноокаттан көбүнчө биздин аксакалдар 75 жаштан жогору, көздөрү көрбөйт, укпайт, документтерге даже окуй албайт документтерди. Кол коюуга келгенде колдору калчылдайт дейт да. Бирок ошого карабастан биз аларды дайыма тренингтерге алып жүрөбүз. Тиги батыштан келген тренерлерге айтабыз, бул биздердин авторитет, булар жок биздин мамлекет, жоксо биздин коомчулук тынччылык курууда мындай аларсыз тынччылык кура албайбыз деп жакшы сөздөрдү айтып, аларды дайыма колдоп, дайыма алар биз менен жүрүп, аларды өстүргөнгө да биз жардам берип турабыз дейт да. Ар кандай проектлерге аларды кошуп, биздин маданиятты мындай башкаларга көрсөтүп. Анан ошол эле учурда алар айтат, эркектерден өйдө болгубуз да келбейт дейт. Эркектерге жардам берүү менен эле баш ийебиз дейт. Анан эмне үчүн десем, бул биздин чыгыш менталитет, бул биздин каныбызда бар деп ушундай түшүндүрүштү да. Анан ошол эле учурда аялдар өзлөрүнүн үй бүлөлөрүндөгү, жамааттагы эрежелерин сакталышына мындай сакталыш керек, ушундай болуш керек деп аябай аракет кылып, баарын балдарына да айтып келет. Анан дагы бир мамлекет менен келгенде айтып кетчү нерсе, биздин эжелер, апалар болсо, мамлекеттин кызматкерлерин айтат, ушул донорлор келатыптыр, ушу донорлорду алалы, инфраструктура, биздин мисалы мектеп куруп берет, бала бакча куруп берет, ошолорду алып колдонуп калалы, жакшы сүйлөшүп коелу деп альтернативдүү идеяларды берет. Бирок анан ошол аялдар негизинде проектти жазышат. Негизинде проект жазыш кыйын го, проектти жазышат, отчеттун баарын өздөрү кылышат. Кээ бир учурларда бүт тиги курган балдардын баары, тракторлордун баарын алып келип, баарын даярдап берет. Бирок презентацияга келгенде, ачылышка келгенде аялдар өздөрү тиги журналисттерди чакырып, эркектерге берет да. Эркектерге биздин мамлекеттин кызматкерлери презентация кылсын, алар кылды деп эркектерге сөз берип, аларды бактап, жарктап, аялдар мамлекеттин деңгээлинде да ушундай кылып турат. Бирок артындагы көп иштеген иштин баары көрүнбөй келет, себеби аялдар кылышат. Бирок эң кызыктуусу, аялдар ошондой болгубуз келет, ошол жакта эле болобуз, ошол туура, бул биздин чыгыш менталитет деп дагы түшүндүрөт. Бирок лидер аялдар, иштеш лидер аял болуп кыйын, оңой эмес. Башка аялдардан каршы чыгат. Үйдө эле отурбайт белеңер. Силер
тиги балдарды карабай эле көчөлөп жүрөсүңөр, талаалап жүрөсүңөр дейт. Бул биринчи кыйынчылык аялдардын өздөрүнөн келет да, башка аялдардан. Экинчи кыйынчылык бул аялдар көп мисалы аялдарды шектүү катары көрүшөт. Агентсиңер, силер организацияларда иштеген соң эл аралык силер агентсиңер деп аларды. Анан ошол эле учурда могу тренингке катыштыраарда ошо лидер аялдар көбүнчө башка аялдарды мобилизация кылыш керек да, күйөөлөрүнөн уруксат кылып, мындай аргументтерди айтат экен да, бул балдардын келечегине керектүү маалыматтарды алып келишет, жибергиле деп могу эл аралык уюмдардын иштеп кетишине дагы аялдардын чоң салымы көп. Анан мисалы негизинде көп эл аралык уюмдар тиги ар кандай бул элдик дипломатия деп койсом болот, себеби аялдар ушунчалык мамлекеттин ортосунда турат, уюмдун, эл аралык уюмдардын ортосунда турат, коомдун ортосундагы үчөөнүн ортосунда туруп, бири-бирине жакшы маалыматтарды, түшүнүктүү, жеткиликтүү маалыматтарды берип, бири-бирин иштетип, айкалыштырып келет да. Бул негизинде үй бүлөлүк баалуулукту менен ишендирет да, тилин табат. Мисалы, фестивалдар өтөт, балдар көркөм сүрөт мектептери уюштурууга каражат берет, жибергиле аялдарыңыздарды деп көбүнчө аялдар эркектеринен уруксат сурашат. Анан бирок ошол эле учурда мага эмнеси жакты, биздин аялдарыбыз мындай айтып турат да, Европанын, батыштан келген концепттер көп иштебейт бизде, бул биздин каныбызда эмес деп, мисалы, аксакалдар чыр-чатак чыккан тараптарын бири-бирин кечиришинде бир айтканда эң негизги бизге авторитет эң маанилүү биздин чыр-чатакты чечиштүү, себеби авторитет аксакалдарда бар. Авторитет жок болсо аксакалда, алар бир дагы конфликтти чече албай калат. Ошон үчүн биз авторитетти берип турушубуз керек деп. Арамытов айткан бири же кечиресиз десе, экинчиси кечирет, экөө тең достошуп калышат. Бул жерде биздин менталитет башкача. Бул Европада эмес, медиация жаатында, цивилизациялык тегерек столдо өткөрүп, анын кереги жок. Бизде күчтүү, авторитеттүү эркектин тили эле жетиштүү болмок дейт да. Ошол себептен ошо эркектин тили жетиштүү кылыш үчүн артындагы аялдардын ролу аябай чоң. Ошону алар ошону билип, ошол жакка аябай көп инвестиция кылат да. Анан тынчтыкты куруу компоненттерин айтып кетсем, негизинде батыштын перспективасы башкача такыр. Алар айтышат, негизинде айтышат, аялдар жеке адам катары көрүшүбүз керек, гендердик теңчилик болот, тегерек стол болуш керек, диалог болуш керек деп. Бизде алардын концепциясы такыр мындай чак келбейт, себеби бизде биздин аялдар өздөрү патриархалдык коомду куруп атса, алар айтып атса, патриархалдык коомдо деген аялдар менен гендердик теңчилик болбой калат да. Бирок ал жактагы стратегияларды көрдүк го, ошондой жол менен кылат. Анан аялдар как индивидуал, как жеке адам катары өзү күчтөнбөйт. Алар мисалы турмушка чыкканда, туугандары болгондо, акырындап авторитети көтөрүлөт го, балалуу болгондо, кайын журту болгондо, ошондо аял мындай как индивидуал катары карабай, биздин коомдо чоң бир туугандык топтун мүчөсү катары каралганда биз мындай күчтүү, статусу чоңураак болот эмеспи? Ошол себептен батыш менен салттуу, тынчтыктуу жолу перспективасы карама каршы келип атат да. Ошол себепти бирок ошого карабастан батыштан келген проектлерди аялдар жакшы жагын алып, жаман жагын жаман дебейт, мындай бизге чак келе турбаган, биздин коомго чак келе турбаган жактарын четкеле алып коюшат, же болбосо башкача бул биздике чак келбеген категориялар, концепттер бул биздикилер түшүнбөйт деп эле коюшат да. Ошо эң негизги жыйынтыктоо сөзүм мындай болмок да. Аял лидерлер, же болбосо лидер аялдар тынчтыкты орнотуу үчүн көшөгө артында болушат. Бирок ошол көшөгө артында болуп алып, алар патриархалдык коомду чыңдатып келет да дайыма.
Анан бирок жумшак сөздөрүн колдонуп, эркектердин абалын аябай бийик деңгээлге жогорулатып турат. Көбүнчө учурда стратегиялык ак калыптарды колдонуп коюшат да, мактап, жактап, сыйлап, жакшы чай берип, тияка бияка чакырып. Бирок ошол эле учурда мындай эркектерди альтернативдүү жолдорду көрсөтүп турат. Анан алардын көчөгө артында калуусуна каршы эмес. Мындай көрсөткүсү келбейт, биз лидербиз, биз кыйынбыз, биз баарын кылып атабыз деп. Анткени алар айтат, эркектин ийгилиги аялдарга байланыштуу, салттуу түрдө. Ошону биз кармашыбыз керек деп. Ошол. Чоң рахмат. Эгер сурооңуздар болсо. Рахмат, Оксана, чоң абдан кызыктуу маалымат. Бул деген буга чейинки талкууда дагы козголгон ушул эле маселе. Анткени кечеги зомбулук жөнүндө талкуулап жатып, кээ бир спикерлер айтканда, ошо биздин өзүбүздүн менталитет бар, ошого ылайыкташыбыз керек деген сыяктуу. Азыр суроолорду чатка жаза берсеңиздер, ага чейин мен бир суроо берейин. Оксана, сизге, сиз өзүңүздүн ишиңизде Кандиотинин жанагы соодалашуу, патриархалдык системанын соодалашуу деген теорияны колдонуп, ошо патриархалдык системада кантип иштейт ушул лидерлик же болбосо элдешүү же болбосо ар тараптардын бири-бири менен мамиле куруусу кандай иштейт, андан аялдар кантип ошол системаны күчтөндүрүп, анан пайда табат деген жактарын айтып атасыз да. Бул эми көп эле ошо салттуу коомдун көп жагын ачып бере турган чындап эле теория болуп атат. Бирок ошол эле убакта бир суроо пайда болот да, менде сиз айтып атасыз, пайдасы ашып түшөт деп атасыз, өздөрүн мындай көмүскөдө калып эле, лидерлигин көргөзбөй эле, акырын мойну болуп эле бурап коюп, же болбосо кишилерди мактап коюп, өзүнө жете турган бир максаттарына жетип алуу деген, алдап, мындай ак калп деп атпайсызбы? Алдап соолап деген сыяктуу, алдап эмес, соолап деген сыяктуу, ушул сыяктуу болуп, алар өздөрүнүн максаттарына жетип атат. Патриархалдык системаны күчтөндүрүү менен өздөрүнө да пайда алып атат деп атасыз да. Эми коом өзгөрүп атат, патриархалдык система дагы эле күчтүү, бирок ошол эле убакта коомдо жаңы муун келип атат, жаңы алар нормаларды кабыл алып атат. Анан ушул өзгөрүүгө байланыштуу мүмкүн ушул Кандиотин теориясынын өзүн да кайрадан карап чыгыш керек, мүмкүн өттүрүш керек ошону. Сиз буга кандай дейсиз? Бул менин биринчи суроом. Экинчи суроо, мисалы үчүн ушул теорияны колдонуп карасак да, мындай бир ситуацияны алсак, үй бүлөдөгү эле бир ситуацияны алсак, күйөөсү аялын таштап кетти, балдары менен таштап кетти, башка аял алып алды. Патриархалдык системанын эрежелерине ылайык ошол аял деген кээде мындай бир кеңештерге туш болот да, ошол коому, туугандары баары ага кеңеш берет. Сен унчукпай эле кой. Ал барып жүрүп кайра кайтып келет. Сен ошентип жеңесиң, сен акыры жеңесиң дейт да. Ошо жеңесиң, сен акыры жеңесиң деген сөз ошол кишини жеңип, анан сен аягында үй бүлөң сакталып эле калат. Ажырашып кетсең бүттү, ошо бойдон ажырашасың, үй бүлө бузулат деген сыяктуу кеңеш берет да. Анан ушул жерге келгенде, жөнөкөй бир мисалга келгенде, аялдын тапкан пайдасы канчалык ага чындап эле пайда да, ошондой жашоо, ошол кеңешти кабыл алуу деген да. Ушул сыяктуу көп бир мисалдарды алып карасак, патриархалдык системаны күчтөндүрүүгө кошкон аялдардын салымы, андан көргөн пайдасын ашып түшүүсү деген нерсеге мүмкүн жаңыча дагы бир андан ары өнүктүрө турган нерсе керектир. Кандай деп ойлойсуз? Экинчи сурооңуздан баштайын. Себеби эмне үчүн биздин коомдо мисалы экинчи аял алса же алгысы келсе чыдап кой деп айтат. Себеби анан көп эле учурда эгер чыдабасаң аял күнөөлүү болуп калат да. Чыдабасаң, бул сен уттуруп ийдиң, чыдап койсоң келмек, айланып барып деп, же болбосо көбүнчө учурда мисалы калмаксың, эң негизи. Ана бирок бетин калтырмак эмессиң деген сыяктуу. Ошо биздин коомдун эң баалуулугу балдарда болуп атат да, аялдардынчы. Мисалы баягы звонок койгон, пожалуйста. Күтүп атам. Анан ошо баалуулукту эсептешибиз керек да. Мисалы аялдар өздөрүн өзү кантип тааныйт.
алар өзүн жеке адам катары тааныбайт, алар өзүнүн балдары аркылуу өзүм деп сезет да. Мисалы аябай ушу балдарына жакын болгондуктан канча деген кыйынчылыкты өтөт башынан, чыдайт, кабыл алат, жолдошу дагы кетип калса дагы тиги балдары үчүн жашай берейин дейт. Бирок себеби кийин кайнене болгондо алар келет да, анын баары өзүнүн ошол жашта болуп кыйналган, кийин балдары аркылуу балдарын катуураак кармап, бул ошол соодалашууга кайра келет да, айланып барып. Себеби ошондо анан биздин кайненелерибиз азыр катуу, келиндерине катуу кармап, өзүн көрсөтүп, себеби ошол бала өздөрүнүн эркек балдары аркылуу мурунку өткөргөн нерселерин мындай кайра калыбына алып келет да. Мен муну жаш кезимде ошол дегенди айтып атасыз да. Эң чоң утушу аягы акыры барып, ошо бузулган нерсени калыбына келтирет, анан ал утат, анан кайнене болгондо ал бийик статуска ээ болот деген сыяктуу. Ооба, ооба. Анан бирок сиз айткандай, могу Кандиотини жаңы коомдогу өзгөрүүлөр канчалык, ошону жаңы жолдо карап чыгып, аябай жакшы суроо. Аны терең изилдеп, терең карап чыгышыбыз керек. Ошол мүмкүн ошонун концепциясын мындай жакшылап карап, критикалап, сындап, жакшы жаңы идеяларды кошсок, биз мүмкүн Кыргызстандан жоксо Орто Азиядан жакшы салым кошмокпузбу деп ойлойм да. Себеби мисалы келин институту аябай мындай эң кызыктуу да. Себеби келин болгондо аябай көп, аябай мындай кыска статус, эң кичүү статус дейби, low статус деген. Төмөн, эң төмөн статуста болот. Бирок ошол эле учурда көп келиндер болсо ошол статустан чыдап чыгып, анан акырындап өзүнүн статусуна кийинчерээк жетишет. Бирок ошол келин институтун ошол патриархалдык соодалашуу аркылуу карап чыксак, терең мен караган эмесмин, бирок карап чыксак кызыктуу маалыматтар жатат ошол жерде. Ошол негизги менин оюм ушул болчу да. Бир жагынан патриархалдык системада ушул нерседен баары кантип иштегенин аябай жакшы көрсөтүп атат. Кандиотинин иши аябай түшүндүрүп атат да. Бул деген жеке киши эмес, бул коом. Ал жерде коомдун кызыкчылыгы жана топтун кызыкчылыгы, туугандар деп атпайбызбы, ошолордуку негизги ордунда турат. Ошол топтун ичинде аял өзүнүн ордун ушинтип таап алат. Эң чоң жеңиши ушул деп атабыз. Бирок ошол эле убакта коом өзгөрүп, кээ бир ошол кезде туура болгон нормалар кабыл алынбай жатат да. Мисалы үчүн бүгүн ушуга чейинки талкууда биздин вебинарда 2 топко бөлүнүп калышты да. Катышуучуларчы бир топ айтты, тил билги болуш керек, аял тилин табыш керек, тиги эркек жинденип атса акырын аны токтотконго аракет кылыш керек, ошентип өзүнүн акылы менен ошол конфликтти чечиш керек деген сыяктуучу. Экинчи топ айтып атат, эмне үчүн биз ушинтип эскиче эле ошолдунку эле туура болбосо деле туура деп эле кантип эле билмексем болуп эле, анан аны эле жойкуланып эле мынтип ак сөздөрдү сиз айткандай соолап айтып эле тынчтандырышыбыз. Эмне үчүн эки тарап бири менен келишимге келбейт, эмне үчүн ошондой нормалар менен жашабайбыз деп атат да. Ошон үчүн суроо ушундай болуп атат да. Ооба, бир жагынан салттуу коомдун нормаларын жакшы түшүндүрүп атат, экинчи жагынан ошо салттуу коом бүгүнкү күндө жаңы нормаларга ыңгайлашып жатканда ушул теорияны кантип дагы мүмкүн жаңылайбыз, өнүктүрөбүз деген суроо да. Мүмкүн Центральный Азия ушул боюнча аябай жакшы изилдөө талаасы болуп береттир да. Мүмкүн ошо жаңы теорияны иштеп чыкканга, мүмкүн ушул жаш окумуштуулар Кандиотинин теориясын жаңылап чыгаттыр деген суроо болуп атат да. Эмесе биз талкуубузду ачсак, изилдөөңүз абдан кызыктуу, материал аябай бай, дайым эле мынтип батыштын эле концепциялары менен карабай, ушу өзүбүздүн салттуу баалуулуктарды түшүндүргөнгө аракет кылганыбыз чын эле абдан кызыктуу. Эми суроо берип көрсөк, баарыбыз каалоочулар болсо микрофондоруңуздарды жандырып суроо берсеңиздер болот. Рахмат. Аксана, сиз өчүрүп турасызбы экранды? Шеерди өчүрүп турсаңыз, анан суроолорду баштай берсек, Саламатсыздарбы? Гүлида, сурооңузду бере берсеңиз. Эжеке, биринчиден силерге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Өтө абдан актуалдуу тематика тандалган. Анан мен чатта дагы 2 суроо жаздым. Бирок азыр сиз менен диалог негизинде дагы 3-сүрөө дагы пайда болуп калды.
Биринчи суроом мына Оксана эже тала иштерини жүргүздүм өзбек үй бүлөлөрүндө деп айтты эле. Эмне каерлерде жүргүздүңүз? Анан тала иштерини жүргүзүү негизинде ушу материалдарды топтоодо кандай кыйынчылыктарга дуучар болдуңуз? Бул экинчи суроом. Анан үчүнчү суроом. Биздин үй бүлөдө действительно эркектин статусу башка, бирок аялдын дагы статусу башка. Бирок картайганда эрдин ушундай сөзү болот да. Мен сенден алдын кетейин дейт да. Сенден алдын кетейин, бирок сен кал дейт да. Значит, ошо эркек киши өзү өмүрүнүн акырында дагы кандайдыр бир ушу үй бүлөдөгү тынчтыкты сактап калуучу аял катары. Уланта берейинби? Ооба, уланта бериңиз, туруңуз. Ушул сөзгө именно Оксана эженин көз карашын билгим келип турат да. Мына үйдө орнотуучу биринчи аял деп айтып атабыз. Действительно ушундай. Бирок негедир эркектер дүйнөдөн кайтыштан мурда ушинтип айтышат да. Сен кал, мен биринчи кетейин деп. Шуга көз карашыңыз кандай? Алдын ала рахмат, чоң ыраазычылык. Чоң рахмат. Негизинде изилдөөмдү мен Ош шаарында айтып кеткенде Жалал Абадта, анан Оокатта кылгам. Бирок негизинде көбүрөөк Ош шаарында кылгам. Былтыр да барып келдим. Жыл сайын эле Ош шаарына барып изилдөө кылам. Негизинде бир 40 интервью, 50 интервьюга чейин жасайбыз. Бир интервью 2 күндүк болуп калат да. Аябай терең изилдегенге аракет кылабыз. Бирок сиз айткан аябай кызыктуу болду. Себеби биздин коомдо мындай экен да, гендер башкача иштейт экен да. Мисалы батыштын гендердик тең укуктуулук деп эки жакка бөлүнүп коет го. Бизде бир башкача көз караш бар да, тең гендер жакка. Себеби мындай жаш өткөн сайын ошо дубал болот да. Жаш кезекте сен кызсың, сен эркексиң деп аябай дубал катуу да. Анан бирок жаш өткөн сайын ошо ортодогу дубал мындай урап баштайт экен да. Эркек менен аялдын мындай айырмасы жок категорияга даже кирип кетет экен да. Сен эркек, сен аял дебей бир аксакал деген бир башка статуска жетишет экенбиз да. Ошол кызыктуу болду. Бирок сиз айтканыңыз аябай кызыктуу болду. Себеби эркектер таштап кетип атат, сен калышың керек, үйдүн мындай очогу катары деп, балдарыңа керексиң дегендей. Аябай кызыктуу. Мага сиздин айтканыңыз жакты. Рахмат. Муну дагы интерпретация кылышат го деп ойлоп атам катышуучулар. Азыр Гүлзаттын суроосуна окуйлучу. Оксана, буга кандай дейсиз? Абдан кызыктуу изилдөө жана жыйынтыктарга рахмат, Оксана. Бул Батлердин чоң теориясына жакын болду. Театрлашуу, перформанс деп мамилелердин оюндары, коомдук катнашынын майда бөлүктөрү. Бул теориянын критикасы да бар. Мынтип оюн зоок, алдап сооротуу, перформанс жасап отурганда башка бир күтүлгүс эффекттер чыгышы мүмкүн. Бул теория аны эске албайт экен деп критика кылышат. Сиз буга кандай дейсиз? Оксана? Мен негизинде изилдөөмдү эң негизги эмнени карайм? Эмнеге элдерге эмне эң баалуулугу эмнеде? Анан кантип практикалайт? Негизинде көп учурда элдер көп нерсени айтышат, бирок башканы кылышат да. Анан ошо экөөнү практикада жүргүзгөн процессти карайм да. Өзгөрүү процесс болуп атабы, кандай процесс болсун, мүмкүн ошол контекстте, мен изилдөө кылган контекстте ошондой перформанс аябай керек болгондур. Бирок может үй бүлөнүн ичинде андай болбой деле калат да. Мындай аябай катуу патриархалдык системага жолдошу менен аял экөө урушушу мүмкүн, айтышы мүмкүн, бирок дайыма эле мындай идеальный болбойт да. Бирок мондай контекстте ушунчалык согуш учуру болуп атканда, тынчтыкты алып калыш керек болгондо ушундай перформанс, мындай театралдашуу аябай керек экенин билесиз. Ушундай традиционный болуп калат. Бирок тынчтык келгенде алар мындай жайылып, ошо ситуацияга жараша ошо традициялар канчалык аябай керектүү болуп, маанилүү болуп, бизге жардам бере турган мындай инструмент катары колдонуп калабыз. Кереги жокто аны жайылтып кой берип коебуз. Рахмат. Гүлжан Койчуманова жазып атат, терең анализ жүргүзүлүптүр, терең ыраазычылык билдирем. Менталитеттин психологиялык өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын белгилептир. Изилдөөчү коомдогу оң көрүнүштөр жайылтууга боло турган ыкмаларды таба билген экен дейт.
Бегим Ая айтып атат, абдан сонун изилдөө, көптөгөн жакшы маалыматка ээ болдум, азаматсыз. Эми мында кол көтөргөн суроолордон да алып коелу. Айсулуу кол көтөрүп турат, сурооңузду берсеңиз, анан чаттагы суроолорду окуйбуз. Бул Оксана жакшы неме болуптур, баягы эркектерди гумандуу, анан кийин аялыман алдына кетейин, мен балдарга керексиң деп. Бирок мен Түркияда бир дагы эркектерден, кыргыздын эркектеринен да сүйлөшүп көргөндө, булар тигил мен алдыга кетейин деп баягы өзүнүн тигил аялы кеткенден кийин келинине же кызына, кызы бар болсо, кыздын колуна калса, ошолорго көз каранды болуп, жүдөп, элементарный кийимин, ич кийимин дагы жууй албай, тамагын да жаса, ошону кухняны карап, тамак жегенге да кор болуп калат экен. Ошол жагын айтып, ошону ойлоп, анан мен биринчи кетейин, анан акырында ошондойлор да бар да. Кызыктуу. Чоң рахмат. Бул эми Оксананын эмес, эмеден берген суроо болчу, элдерден келген суроо болчу. Бул жаңы комментарий болду. КТУ Манас университетинин эң сонун изилдөө, мыкты, рахмат. Оксана, терең изилдеген маалыматтарды бердиңиз дейт жаңыл. Ар бир улуттун баалуулуктарында аялдардын ролун жакшы айттыңыз, жакшы маалымат алдык дейт. Кеткен эр кайра келет деген эле соороту болуп калат дейт. Айсулуу берип атат бул суроону. Кеткен эр кайра келет деген соороту дейт. Андан кийин Гүлзат дагы берип атат. Ошондо кандай эффекттерди байкай алдыңыз? Адам баласынын тубаса өзүмчүлдүгү бар да, эго деген психология жакшы талдайт муну. Бүттү, чеги болду деп перформанстык мамилелерди жарылып кеткен учурлар сөзсүз болот. Жалган айткандай сезилип же өзү дагы атын чыгаргысы келип же жөн эле энергиясы жетпей калып, ошондой мисалдардан айтып бербейсизби дейт. Кечке чыдай берип, сонунсуң сен, кыйынсың деп көтөрө берсе, бүйөсү көтөрүлбөй койсо, анан жарылат да деген сыяктуу. Мисалы, тиги биздин коомдо жакшысы, мисалы ушундай сен жакшысың деп туруп, бирок өзүнүн туугандарына же болбосо курбуларына барганда жаман айтышы мүмкүн да. Ошол дагы бул ичтеги буктун баарын алып чыгат да. Анан ошол дагы бизде жакшы иштейт. Себеби көп катыштарыбыз бар, досторубуз бар. Ошолор аркылуу үйдө ушинтип сен жакшысың деп атып, бирок сыртка чыгарып, башка жагын айтып, ошол аркылуу өзүбүздү адам катары мындай ошол системада жашап келе алабыз да. Жакшы. Жамал колун көтөрүп турат. Жамал, сурооңузду берсеңиз. Ооба. Оксана, рахмат, чоң рахмат. Аябай кызыктуу изилдөө болуптур да. Ушул изилдөөңүз башка тилдерге чыктыбы? Мисалы, жыйынтык макала кылып, мисалы англис тилинен башка, мисалы кыргызча, орусча чыгара алдай болдуңузбу? Анткени англис тилдүүлөр чектелүү го биздин контекстте дегеним да. Рахмат. Бул ишти жаңы эле чыгардык жакшы журналга. 2020-жылы эңки жумада чыгат. Салып ийсем болот англис тилинде. Бирок бөлүшүп койсоңуз аябай жакшы болот. Бирок пландарыңыз барбы которгонго? Сөзсүз которгон, кыргызча котороюн деген ойлорум бар. Кыргызча которуп, бир Кыргызстанда бир журнал болсо, ошолорго бермекмин. Дагы эки кичи кыска суроом бар, кечиресиз Карамечке уруксат берсеңиз. Оксана, жана ушу изилдөөнү айтып атканда мындай кызык ой келип кетти. Бул сиздин изилдөө катышуучуларыңыз аялдар эле болду да? Аялдар болду негизи. Негизи аялдар болду, бирок эркектерден да интервью алгам. Анан бирок эркектер айтышкан, мисалы бизге ачык айтып сен билбейсиң дегенде ал көп жоготуу болот да. Себеби бизге жагат, мисалы көп учурда эки түрлүү эркектер бар экен. Кээ бир эркектер айтат, биз билбей калганыбыз эле жакшы депчи, өзү билбей эле коюп алданганыбыз эле жакшы. Алдасын, бирок биз билбей алданып калалы, ошону каалашат. Экинчиси, тиги алдап атканын билсек дагы, мындай мактап атканын билсек дагы, бакуш мактап атыптыр деп дагы угуп коебуз дейт да. Ошол эки учурда тең мындай утуш бар да. Кызыктуу экен. Да кыскача бир суроо. Өзбек анан кыргыз аялдарын изилдөө эме катыштырдыңыздар да, интервью алып, суроолорду берип. Ошол бир айырмачылык байкалдыңызбы? Өзбек аялдарынын ой жүгүртүүсү, көз карашы жана кыргыз аялдарынын көз карашы сиздин
темаңызга, сиздин сурооңузга жооп аларда бир айырмачылыктар байкалдыбы же бирдей эле көз караштабы экен? Айырмачылыктары тууганчылык системасын терең изилдегенде ал башка тема. Бирок эң негизгиси бириктирип турганын карагым келди да, үй бүлөнү, эң негизги үй бүлө, бала, ошону сактап калуу. Кыргыз өзбек айырмасы жок. Ошол аркылуу булардын инструменти, ошол аркылуу мындай экөө ошол жактан окшош болду деп айтмакмын да. Рахмат. Негизи Ордук Азия элдериндеги негизги баалуулук бул үй бүлө, негизи ушулда. Бул чындап эле жакындаштырган нерсе, айырмачылыкка караганда көбүнчө жакын нерселерди көрсөк болот. Эми бул жерде Бегимай Надылбек жазып атат, туура жооп бердиңиз, негизги көйгөй ошол дейт. Элиза жазып атат, аябай жакшы маалыматтарды алдык, азаматсыз дейт. Бегимайдан сонун бир суроо келиптир. Насип, бешене деген сөздөргө кандай түшүнөсүз дейт. Оксана. Насип болот да. Бул менин бешенеме жазып койгон да деп жүрөбүз го. Аябай кыйын суроо экен. Ойлондурган. Сиз ойлоңузчу, кийинкини окуп тура берейин, ойлоно бериңиз. Чоң рахмат, Оксана. Сиз сүйлөшкөн эжелер Оштун лидерлери, көбүнчө СССР иштеп калган. Алардын стратегиясы эркектердин мактап максатына жетишүү деп айттыңыз. Азыркы поколение, жаңы өсүп келе жаткан кыздар, келиндер ушул стратегияны колдонушабы келечекте? Тынчтыкты сактоо үчүн дейт да, бул дагы кыйын суроо экен. Биринчи суроодон баштай бересизби? Экинчи суроодон баштайын. Биринчи дагы ойлонуп атам. Тиги азыркы жаш кыздарыбыз ар кандай да, мисалы баарыбыздын эле энелерибиз ушундай патриархалдык жолдо чоңойтот го. Мисалы мен өзүмдөн эле алсам, менин өзүмдүн апам дайыма айтып келет да, сенин тапканың эчтеке эмес, эркектин тапканы, сенин жолдошуңдун тапканы бир нерсе болот. Же болбосо мен турмушка чыгарда келдиңби, бүттү келбе такыр. Сен ошол жактын кишисисиң деп, аябай патриархалдуу үй бүлөдө чоңойгон соң, өзүмдүн энемдин ошого салымы аябай чоң да, себеби ал ушундай кичинекей кезинен бери айтып келген. Турмушка чыкканда да айтып келет, жолдошуңдун карьерасы биринчи орунда болуш керек, сен экинчи орунда, сен жардамчысы катары болуп жүр, ошону унутпа деп телефон чалып турат да дайыма. Анан ошол себептүү мен ойлойм, ар бир эле эне, мисалы ошол үй бүлөнүн бактысуу ошонун негизинде болот го. Кыргызстанда айтып турса энелер ошол тематикада, мен ойлойм кийинчерээк ошол стратегияны алышат. Бирок ошол эле учурда бизде сырттан келген батыштын концепцияларын көп кыздар мындай түшүнгүсү келбей кыйналып, бирок ошол эле учурда ошол кыйналганда өздөрүнө кыйын болуп калабы деп ойлойм да, себеби батышты идеализировать этпей эле коюш керек. Батышта деле өздөрүнүн көп проблемалары бар. Батыштын концепцияларынын башка тарыхы бар дегендей. Ошо тарыхына, контекстке жарашат да, мисалы гендердик тең укуктуулук биздики башка, ошону дагы мындай баарын эле батыштан келген баарын да критикасы жок, сындоосуз кабыл албай, бүт жактын да критикалаш керек да, баалап туруп. Анан бирок ойлойм, эми акылдуу кыздар бар го деп, Кыргызстанда ошолор эмки мындай согуш, уруш болбой эле койсун, бирок ушундай тынччылыкты сактап келген жолдор болсо, жакшы жолдорун таап издесе болот. Рахмат. Кайран ачып бешенеге келсек. Качып атасыз го ушул суроо? Мисалы бул болсо, тагдырыңды өзүң кабыл ал деген сыяктуу да. Бул мен бул контекстти билбей жатам да, кандай, мисалы турмушка чыгардабы, турмушка чыгарда мисалы ата энең бир кызды же болбосо бир баланы таап берсе, бул буга тийдим, себеби буну кабыл алышым керек, бул менин бешенеме жазылган экен деши мүмкүн. Бирок артында көп нерселер жатат да, себеби мүмкүн мындай үй бүлөлүк баалуулуктар жатат, же болбосо бүт туугандардын аларга каршы чыкпай, мындай каршы чыкпай, ошол салтты урматтоо, сактоо менен байланыштырмакмын. Рахмат чоң, чын эле өтө татаал суроо. Шафкат Атаканов жазып атат, сиз үчүн мактоо сөздөрдү катуу окуп коелучу. Саламатсыз.
урматтуу уюштуруучулар жана катышуучулар Оксана Исмаилбекова Кыргызстандын коомдук илимдер багытында дүйнөлүк аренага алып чыга турган чыныгы патриот кыз. Анын жардамы менен көптөгөн кыргызстандык илимпоздор чет өлкөлүк конференцияларга, илимий проекттерге катышууга жана илимий журналдарда өздөрүнүн макалаларын чыгарууга мүмкүнчүлүк алып жатышат. Оксана, сага чоң рахмат дейт. Бактыгүл Байтикова жазып атат. Аялдын эркиндиги деген маселени аймактар аркылуу салыштырып көрдүңүзбү? Аялдар мактоо, жактоо аркылуу ооба эркектерди шыктандырышат, бирок ошону менен катар аялдардын укугунун тебеленип да жаткандыгын кандай түшүнөбүз дейт. Ооба. Аймактар аралык айырмачылыктар. Айырмачылыктары мисалы мен өзүм Нарындан болом. Нарын менен чүйдө башкачараак экен. Мен чүйгө турмушка чүйгө чыккан соң башкача айырмачылыктарды көрө алдым. Бирок мен Нарын менен Ош тарап кичине мындай окшоштуругу көбүрөөк болду да. Көбүрөөк мисалы эркектерди сыйлап, урматтап келет да. Тиги чүй мындай урусташып калган соң бул андай каттуу кабыл албайт. Бирок сиз дебесе дагы, бирок практика жүзүндө кабыл алышат да. Ошо көбүрөөк еще тиги көп перформанс дедик го, мындай. Ошол көбүрөөк ошол жактарда патриархалдык Нарын же болбосо Көл, Ош тараптарда көбүрөөк көрдүм перформансты. Башкалар суроо бергенче мен дагы бир суроо кыстара кетейинчи. Оксана, сиз деген салттуу үй бүлөдөн чыктым деп атасыз, апам аябай ушу патриархалдык системаны колдогон аял деп атасыз. Ошондой тарбияны көрдүм деп атасыз. Анан барып Германияда окудуңуз, докторлук иштерди жасадыңыз. Мен билем, сиздин үй бүлөңүздү албетте жолдошуңуз абдан сыйлайт, ал дагы билимдүү киши. Анан үй бүлөдөгү мамилелерди, сиз өзүңүздүн үй бүлөдөгү стратегияларыңызды бөлүшпөйсүзбү? Сиз кандай стратегия колдоносуз? Салттууларга көбүрөөк басым жасайсызбы же батышта окуп калган киши катары бир жеке индивид катары өзүңүздүн эркиндигиңизди бийигирээк коесузбу? Жок, мен салттуу үй бүлөдөн чыккан соң салттык көз караш менен эле жашайбыз. Анан жолдошум дагы кыргыз болгон соң аны дагы чогуу мындай сактап келебиз да. Балдарга да ушуну үйрөтүп атабыз. Батышта жашасак да, бирок батыштын жакшы жактарын дагы алабыз сөзсүз. Балдардын сөзүн угуп коюу, алардын оюнун мындай угуп, мисалы биздин учурда Кыргызстанда көп учурда балдардын үнү угулбай калат го. Биз аракет кылабыз алардын үнүндө укканга. Бирок мындай сен мен деп бөлүнбөй, чогуу мындай үй бүлө катары жүрөбүз. Анан сиз ошо вебинарыңыздын сүрөттөмөсүн берип жатканда жаздыңыз да, аялдардын угулбаган үндөрүн угузам деген сыяктуучу. Мындай угулбаган үндөр деген бир проблема сыяктуу көрүндү да магачы. Аялдардын үндөрү, ролдору көрүнбөй калат деген сыяктуу. Анан ошону көрсөтүү максатында болгон сыяктуу көрүндү да. Негизи ушундай жагдай бар да, чындап эле. Сиз өзүңүз аны бүт баарын сүрөттөп бердиңиз. Анан ошо кайра эле мен биринчи берген суроомо келейин да. Азыркы коомго карата кандайдыр бир сунушуңуз барбы? Ушул эки жакты айкалыштыруу жөнүндө. Анткени бир эле жагын кармоо бүгүн мүмкүн эмес да. Коом өзгөрүп атат деген. Көбүнө кантип айкалыштырса болот? Салттуу, анан дагы заманбап бир баалуулуктарды. Негизинде эң негизги мисалы салттуу деген эмнени билебиз? Салт деген процесс да. Бул процесс бул өзгөрүлүп турат да. Бир катып бир жерде турбайт да. Бул эски депчи. Бул өзгөрүлүп аткан процесстин баары салт десек болот. Себеби ар кандай эки жактагы келишпестиктер, көз караштын баары ошо процессте болуп аткан. Анан эл өздөрү таразалап коет да, кайсынысы керектүү. Мүмкүн ушунчалык патриархалдык коом аябай катуу болгондуктан мүмкүн ошол эң керектүүдүр. Мүмкүн батыштан келаткан концепция, ойлор ошол экөөнүн ортосунда кагылышуу, ошону азыр көрүп атабыз да. Бирок көчөкү болгон көчөкү болгон зордук, зомбулук болбосо билимсиздик эле адам кылган иш. Тиги маданияты жок. Салтка тиешеси жок деп атасыз.
тиешеси жок деп. Бирок аны колдонушу мүмкүн да өзүнүн кызыкчылыгына. Ушундай болуп атат деп. Бирок ал эмес да. Эркекмин деген мааниде. Дагы суроолор келиптир. Гүлзат айтып атат, насип, пешене, буйрук деген пландаштыруудан коркуу же качуу же даярдыктын жоктугу болсо керек. Көрөбүз же буйрса дегендей да эртеңкини жакшы элестете албай, анча-мынча жоопкерчилик милдеттерди алгыбыз келбей, ошентип оңой жолун абстракттуу түрдө айтып коебуз дейт. Абстракттуу түрдө айтып коебуз дейт. Мен да ошондой ойлойм дейт Айсулуу. Бегим айы сиздин жообуңузга ыраазычылыгын билдириптир. Айсулуу, мисалга теги таш салган дөңгөлөктөрдү көтөрүп турган аял жашай бериши керекпи бүйөөсү менен? Бул туз насип деген салыштырмалуу да дейт. Бул Айсулуунун суроосу. Жооп бересизби, Оксана? Айсулуу колду да көтөрүп турат, мүмкүн өзү түшүндүрүп берет ушул суроону. Айсулуу, микрофонуңузду жандырып алып түшүндүрүп койсоңуз сурооңузду. Эме туз насип деген салыштырмалуу нерсе да, менин оюмчачы. Бир жерде туз насип деген бир насип, анан чекеме жазылыптыр деген кайсы маалда? Мисалга, менин күйөөм өлүп калса, туз насип эми ушунча эле жашайт дейм да. Мисалга 20 жашымда мен тиги жонума таш салынган дөңгөлөк салып коюп, анан суу куюп атса үстүмө, мен аны туз насип дебешим керек да. Салыштырмалуу нерсе да. Барбы келечегиңе бир нерсени өзгөрткөнгө? Канчалык деңгээлде өзүңдү урматтайсың, канчалык деңгээлде ушул ситуацияны көтөрө аласың. Ошого жараша да бул тарбия, баягы өзүңдүн колуңдогу ордуң, өзүңдү канчалык деңгээлде урматтап, канчалык деңгээлде тааныйсың, ошого жараша да. Бул комментарий окшойт, комментарий суроо эмес экен. Да, башка сурооңуздар болсо микрофондорду жандырып берсеңиздер болот. Марат жазып атат, насип деген билим алуу менен дагы байланышы бар го дейт. Жамал Папиева, изилдөөңүз үчүн түштүктү тандап алганга кандайдыр бир себеп барбы дейт. Сонун суроо экен. Түштүктү тандадыңыз? Ар кандай негизинде өзүм биринчи проектим болсо, ошо тынчтыкты куруу, элдер кантип уруштан кийин жашап атат деген темага жумушум ушундай болчу, ошол себептүү барып калдым. Андан кийин изилдөө учурунда көп кызыктуу нерсе чыга баштады да. Анан улантып кеттим. Ошол себептүү түштүккө барып калган себебим. Бирок ошол эле учурда мен дайыма диссертациямды мисалы чүйдө кылгам да. Түндүктө кылгансам, анан салыштырмалуу ылдый жакка түштүккө барып ал жактын маданиятында түшүнгөнгө аракет кылдым. Бирок биздин чөйрөдө бул жетишсиздүү эмес да, себеби биз башка мамлекетке барып изилдөө кылышыбыз керек да. Ошол себептүү эмки жылдардан баштап Тажикстан менен Өзбекстанды камтыйын деп атам. Көбүрөөк мындай Орто Азияда мындай деген салмактуу бир аргумент кылыш үчүн. Ошон үчүн менин кылганым бул аябай кичинекей да. Андан да мындай чоңураак иштерди кылышым керек болмок да азыркыга чейин. Ооба, Шафкат айткандай, сиз деген эми келечектен көп чоң нерсени үмүттөндүрө турган жаш окумуштуусуз. Кыргызстанда жасаган иштериңиз деле абдан салмактуу, чындап келгенде. Эми ал эми Орто Азияга кеңейсеңиз андан сонун дагы болот го деп күтөбүз. Марат жазып атат, билимдүү адам себептерин анализдейт, проблемаларын анализ аркылуу чечет. Билимсиз адам альтернативдүү маалымат чектелүү болот дагы, анан жооп таппай пешенеме жазылып насип деп коет. Ошондойбу? Ийгилик каалайбыз. Айсулуу Көкөева жазып атат. Эң жакшы ийгилик. Жамал Папиева жазып атат. Бактыгүл Байтикова, изилдөөңүз абдан мыкты, рахмат. Мээрим Киналиева, чоң рахмат Оксана дейт. Дагы сурооңуздар болсо микрофондорду жандырып берсеңиздер болот өзүңүзчө. Анткени чатта суроолор түгөндү. Гүлзар Мамадыева. Мен колумду көтөрүп турам. Гүлзат. Оксана кандайсың? Жакшы. Сонун эми биякта мактабай эле коеюн. Оксана менен чогуу көп жылдан бери иштешебиз. Ошо алдыңкылардын бири, мыктысың, азаматсың, рахмат. Мен суроом эмеге болду да, ошол түштүк Ош жакта сен изилдөө жасадың, сени кандай кабыл алышты? Сураган себебим, менин жолдошум да чүйдөн, Бишкектен, анан ал да Ош конфликти изилдеген, анан байкап калчумун да, ага жакшы мамиле кылып, анан кээ бирлер
дагы айтып калчу да, эми сен Чүйдөн, Бишкектен болуп, эми өзбектерди айтып атам, өзбектерди. Өзбектер жакшыраак кабыл алчу да. Анан эгер мен өзбекче сүйлөп, ушинтип өзбекче сүйлөп шамалса айданмын десем, кичине башкача. Анан бул Бишкектенмин деп, ошо чүйлүкмүн десе, орусча сүйлөп, анда башкача, жакшыраак болчу да. Ошону сенин изилдөөчү катары айтып берсең, ролуң кандай сени кабыл алышты? Көбүнчө өзбектер. Рахмат. Негизинде мени жакшы эле кабыл алды, себеби мен билбей эле, мисалы, байке деп алам да. Таксиге түшөрдө, же болбосо бирөө менен сүйлөшкөндө, кыргызча сүйлөгөндө мындай түндүктөн келгендин диалектиси билинип турат да. Бул тилден эле билишти. Биринчи, экинчи, жакшы коллегаларым бар болду. Мисалы, Шавкат Атаханов мага аябай жакшы жардам берди. Мен изилдөөмдө чогуу иштешип келе жатабыз көп жылдардан бери. Тааныштырып, Шавкат агайды дагы Германияга чакырдык. Анан ар кандай кабыл алат. Мисалы, бирок негизинен жакшы эле кабыл алышты, себеби мен Германиядан келдим деп да айтам. Мисалы, жалаң элем Бишкектен келдим дебестен, Германиядан келдим дегенде дагы кичине көбүрөөк ишеним пайда болот. Сиз эмне дейсиз, Шавкат аке? Шавкат агай жооп берип коесузбу? Негизи кыргызбы, өзбекпи, биздин Борбордук Азия элдери абдан мындай изилдөөчүлөргө менимче жумшак, ачык. Биз аларды сыйлай берсек, алар төгүп эле берет маалымат. Шавкат, сүйлөйсүзбү? Ооба, Оксананын артыкчылыгы ошо Германиядан келдим дегенде, ооба, бизде түндүк түштүк маселеси бар. Түндүктөн келгенде башкача бир көз караш бар. Андан сырткары ошо Германиядан келдим деген үчүн адамдар буга ошо алиги ичинде туңгулуп турган, айта албай турган маларыны коркпай, ачып сачып, айрыкча мынабу алиги кызмат сервис жаатындагы изилдөөсү бар да, бул таксисттер менен алып барган изилдөөсү бар да, ошо алиги кайсы коопсуз аймактарга барасыз, барбайсыз дегенде көптөрү ошо суроолордон качып жүргөндө, бирок бул Германиядан келди деп, анан ошо эң главный ошолордун таксисттардын бригадаларын таанышып, жакын болуп, мунун күйөөсү дагы ошондой бир мындай ийкемдүү жигит. Ошон үчүн булар ошо тез бат эле бул ишеничке кирип, өзбек коомчулугу ичине кирип, булар ошо жашап булар менен чогуу. Анан мен ойлойм, объектив маалыматтарды чогултканга жетишти алды да, Оксана. Ооба, ошентип айтышат да, түндүк жактан изилдөөчүлөр барса, мындай өзбек маселесин жакшыраак, тереңирээк изилдей алышат, түштүктүк ошол жергиликтүү кыргыздарга караганда депчи, изилдөөчүлөргө караганда деген бир стереотип бар да. Анан ошол бул бар. Туура, жакшы. Кийинки суроодо Айсулуу айтып атат, сиз респонденттерге акча төлөдүңүзбү деп, кечеги этика маселелеринен улам пайда болгон окшойт. Оксана, жооп берип коесузбу? Негизинде изилдөөгө акча берилбейт да, аз эле берилип калат. Мурунку изилдөөлөрүмдө аз эле берчү да, ошондо Бактыгүл айтып кеткендей, мындай продукты, чай, ушундайларды алып барып берчүбүз. Же болбосо кафеге чакырып. Бирок акыркы изилдөөдө мүмкүнчүлүк болду да биздин респонденттерге акча бергенге. Ошо мүмкүнчүлүк болгонду колдонуп мен төлөдүм. Кечеги айтканыңыз го, башкаларга Европага жүздөн береткен деп. Бул жерде Бактыгүл Байтикованын бир суроосу калып калыптыр. Шыктануу менен кошо биздин айрым эркектерде менсинүү, эгоизм, меники гана туура деген деспоттук сезимдер пайда болуп жатат. Ошондуктан да аял затын басмырлоого, аябаганга өтүштү. Биздин аялдар балдар үчүн жашайм деген принципти бекем кармап жашап, ден соолугунан, жакшы күндөрүнөн ажырап жатат дейт. Ооба, анысы бар. Бирок деген бул комплексный проблема да, себеби тиги ушунчалык мындай аял менен эркек тыгыз байланышкан, мындай ажырата албайсың да, бүт кичинекей кезден баштайт да. Балалуу болгондо эркек баласын каалашат аялдар өздөрү эле. Балдарын жакшыраак көрүшөт, балдарына көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет балдарына. Анан бул деген бүт мындай социализацияны өтөт да, бүт бул жеке эле аялдар эмес, аялдар мындай кичинекей кезинен баштап
кылгандын натыйжасынан ушундайларды көрөбүз да. Бул мисалы көчө эле келе калган нерсе эмес да. Коомдо уже сиңип калган көрүнүш. Дагы бир суроо бар экен Гүлзар Мамадыевадан. Саламатсыздарбы? Аялдын күйөөсүнүн фамилиясына өтүүсү тууралуу кандай көз караштасыз? Баяндамаңызды укпай калып, кайталап сураган болсом, кечирим сурайм. Мен эми ар бир өзү чечет го, бирок менин учурумда мен эч ким сен алышың керек деп айткан жок. Ошол себептүү мен алган эмесмин. Анан жолдошум экөөбүз сүйлөштүк. Кийин мүмкүн экөөбүз чогуу макала жазып калсак, экөөбүздүн фамилиябыз эки башка болгону жакшы көрүнөт го деп. Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтып атасыз да. Жакшы, кийинки өтүнүчтөр бар экен Аксана сизде. 2-3 кишиден келди. Аксана телефонуңузду же имейлиңизди калтырыңыз деп чатка жазып коесузбу, эгерде кимге керек болсо, ошол жерден алып байланыша алсын, анткени кызыгып атышат да. Башка суроолор барбы? Дагы кимде суроо болсо микрофонду жандырып өзүңүздөр берсеңиздер, дагы бир 2 суроо алып бүтүрөлү, анткени быйыл деп бүгүн 2 вебинар болуп калды. Кимде бар суроолор? 2 киши, 2 суроо алалы. Барбы? Бүттү окшойт, суроолор. Суроолор жок болсо, Аксана сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Абдан кызыктуу маалымат болду. Сизден дагы жаңы изилдөөлөрдү күтөбүз. Шафкат айткандай дагы жергиликтүү изилдөөчүлөргө колдоо көргөзүп, алардын макалаларын чет элдик журналдарга алып барып, проекттерге кошуп, дагы салымыңызды кошо бересиз деп ойлойбуз. Анда баарыбыз микрофонду жандырып Аксанага кол чаап койсок, баарыбыз чогуу. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мени Оксана Исмаилбекова Facebook'tan таап алсаңыздар, ошол жактан мен азыр өчүп калат да, көрүнбөй калат. Ошол себептүү Facebook'tan таап алсаңыздар болот мени. Жазып койдуңуз да, же жазган жоксуз? Жазып койдум. Жазып койсоңуз анда бул жактан да карап, анан Facebook'tan Оксана Исмаилбекова деп издей берсеңиздер болот. Негизи Оксананын баары окшойт, башынан лекциялар башталгандан бери ар бир киши референс кылып, Оксана деп. Ошондо бүттүк, бүгүнкүсү бүттү, акырындап чыга берсек болот. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Баарыңыздарга. Рахмат, модераторго дагы рахмат. Экөөңөргө тең рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, сереңиз билдирем. Акарам эже, Аксана эже. Рахмат, Бегимай, суроолоруңузга да рахмат. Оксана, чоң рахмат. Кийинки вебинарларды урматтуу катышуучулар, биздин онлайн университеттен шилтемелери бар, WhatsApp группадан көрө аласыздар. Оксана аябай кызыктуу, аябай пайдалуу, маанилүү, сонун изилдөө болуптур. Бул изилдөө дагы уланат деген үмүттөмүн. Аябай казып, сонун изилдептирсиң. Кылгандардын көпчүлүгү чындыкка туура келет. Ошондуктан бул этнографиялык, антропологиялык изилдөө уланат деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Кыргызча, орусчасын дагы которсоң, жакшы кишилер баарына жетмек, эми кыргыз тилдүүлөргө. Сонун изилдөө болуптур. Рахмат чоң. Кундуз Каримова, Оксананын телефонун жазып койсоңуздар дейт. Оксана, чатка телефонуңузду жазып коесузбу? Кундуз сурап атат. Азыр көрөйүнчү телефон номерин. Биз кантип эле чыга берелиби эле же кандай? Чыга бер. Сиздер чарчадыңыздар го? Бүгүн кечке вебинар болуп. Сиз биринчисин көрдүңүзбү жанагы эмени?